Кыргыз Республикасынын президентинин 2021-жылдын 5-ноябрындагы номер 521 кадрлардын региондук резервин жана муниципалдык резервин түзүү жана алардын иштөөсү жөнүндө жарлыгына ылайык райондук маанидеги шаарлардын мэрлеринин, алардын орун басарларынын жана айыл өкмөттөрүнүн башчыларынын кызмат орундарына дайындоо үчүн муниципалдык кадрлар резервине киргизүү үчүн конкурс жарыялайт. Муниципалдык резерв шаардын мэринин, анын орун басарларынын жана айыл өкмөтүнүн башчысынын бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлердин тобу. Муниципалдык резервти түзүүнүн максаты шаарлардын мэрлеринин, алардын орун басарларынын жана айыл өкмөт башчыларынын бош кызмат орундарын эң квалификациялуу жана келечектүү башкаруучу кадрлар менен өз убагында алмаштыруу болуп эсептелет. Муниципалдык резервге киргизүүгө конкурс төмөнкү этаптарды камтыйт. Биринчи, документтерди кароо. Экинчи, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүүгө компьютердик тестирлөө. Үчүнчү, аңгемелешүү. Муниципалдык резервге төмөнкү адамдардын ичинен тандоо жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын улуттук кадрлар резервинде тургандардын, квалификациялык талаптарга шайкеш келген Кыргыз Республикасынын башка жарандарынын, улуттук резервде турган муниципалдык резервге конкурстук тандоого катышууга каалоосун билдирген адамдар аңгемелешүү этабын өтөт. Иш стажына карата квалификациялык талаптар. Райондук маанидеги шаарлардын мэрлеринин кызмат ордуна, жогорку билими, мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 5 жылдан кем эмес. Анын ичинде жетектөөчү кызматта 3 жылдык иш стажы, ошондой эле иштин башка чөйрөлөрүндөгү жетектөөчү кызматта 5 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар. Райондук маанидеги мэрлеринин орун басарынын кызмат ордуна, жогорку билими, мамлекеттик же муниципалдык кызматта жалпысынан 3 жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы. Айыл өкмөттөрүнүн башчыларынын кызмат ордуна жогорку билими, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 5 жылдан кем эмес. Анын ичинде жетектөөчү кызматта 3 жылдык иш стажы, ошондой эле иштин башка чөйрөлөрүндө жетектөөчү кызматта 5 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар болушу керек. Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат. Тиркемеге ылайык форма боюнча өзүнүн арызы, тиркемеге ылайык форма боюнча резюме сүрөтү менен, нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүргөн негизги жана кошумча билимин ырастаган документтердин көчүрмөлөрү, нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүргөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү, эгерде бар болсо, туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, паспорттун көчүрмөсү, түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт. Документтерди тапшыруу мөөнөтү 2021-жылдын 13 декабрынан 24 декабрына чейин. Райондук маанидеги шаарлардын мэрлерин, алардын орун басарларынын жана айыл өкмөттөрүнүн кызмат ордуна кагаз варианттагы документтерди мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин аймактык өкүлчүлүктөрүнө тапшырсаңыздар болот. Дареги Ош шаары Ленин көчөсү ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн имараты 2-кабат. Кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү телефон номерлери боюнча кайрылыңыздар. 032 22 566 15 550 76 0220 00 48 00 0558 86 86 34. Баткен шаары Т. Сыдыкова көчөсү ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн имараты. Кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү телефон номерлери боюнча кайрылыңыздар. 036 22 502 93 0777 21 26 36. Жалал-Абад шаары Эркиндик көчөсү 11, ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн имараты 1-кабат. Кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү телефон номерлери боюнча кайрылыңыздар. 037 22 2 45 66 2 43 06 0778 79 79 05.